Ысык Ата байыркы курорттордун бири. Улуу Жибек жолундагы элдер дарыланган жер. Кыргыз Алатоосунун түндүк капталындагы Ысык Ата капчык айында деңиз деңгээлинен 1775 метр бийиктикте жайгашкан. Мындагы минералдуу суулардын дарылык касиети илгертен эле элге белгилүү. Суунун химиялык анализи 1880-жылы жүргүзүлгөн. Алгачкы курулуштар 1891-жылы Орусиянын Кызыл Крест коому тарабынан курулган. Курорт терең капчык ай ичинде жайгашкандыктан аба ырайында кескин өзгөрүүлөр болбойт. Эс алуучулар жайы кышы үзгүлтүксүз келип турушат. Учурда курорттун имараты эскирип, жараксыз абалга келген. Ушундан улам бул жайдын жетекчилиги инвесторлордун жардамы аркылуу заманбап дарылануучу жайын курууга бел байлашты. Курорттун директору Алчын Осмонгазиев дарылануучу жайдын курулушу тууралуу кеп кылды. Бул курорттун имараттары көп эскирген. Мына азыр эң эле жаңыраак дегени 74-жылы салынган. Биздин бейтапканабыз. Ошондон бери курортто жаңы курулуш иштери жүргөн эмес. Өзгөчө Союз таркагандан бери курорт өзү жанагындай хозрасчет самофинансирование эрежелер менен иштеп, анан өнүгүүгө мындай каражат жетпей аткан. Азыр акыркы жылдары биз өзүбүз ушу инвестор тартуу маселеси менен алектенип, ушу 2 жылдан бери иштеп, ошол долбоорду жылдырганбыз. Инвестицияны, менчик инвестицияларды буюрса алып келдик десек болот. Эски имараттардан азыр 4 бузулуп, анын ордуна жаңы заманбап имараттар салынат. Негизи эс алуучулар ошондой шарттагы имараттарга муктаж. Курорттун өзүнүн мисалы ошол эле дарылоочу жай, поликлиникасы азыркы шартка жакындаган күнү деле азыр биз эс алуучулар жатакана маселеси өтө оор да. Анан азыр инвестиция тартыш өтө эле оор, бирок бир эки тарапка тең ыңгайлуу варианттар таап, мен азыр сиздер көргөндөй жана 4 имарат бузулуп, анын ордуна бир 90дон ашык орундук коттедждер салынат. Буюрса асты болсо ушу жазында ишке кирет деп пландаштырып атабыз. Негизи андан башка деле чоң ири долбоорлор бар. Бирок азырынча алар мындай иш жүзүнө аша элек. Бирок сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Могу бузулуп аткан зданиялар азыр 30-тан 37-жылга чейин салынган экен. Эми азыркы акыбалын көрдүңөр. Жыгач менен эле чоподон курулган. Азыркы ылайык келбейт азыркы шартка. Негизи Ысык Ата курорту чоң эле инвестицияга татыктуу жер. Негизи мурда ошо Союз убагында бүткүл Советтер Союзунун жагынан келишкен элдер, бир жагы Камчатка, бир жагы Калининград дегендей ушул жерге бирок анда шартка көп деле талап койчу эмес. Советтер Союз убагында ушул эле жанагы бузулуп аткан корпустарга эле жатышкан элдер. Мындай шарттары жөнөкөйрөөк болсо делечи, азыркы замандын шартына туура келбейт ал. Ошондуктан жана инвестицияны тартып, ошондой жаңы шарт түзүп берели деген ой. Негизи кийин тиги дарылоо базасындагы кеңейтүүгө, ошого жаңы заманбап жабдыктарды, медициналык техникаларды алып келүүгө деле проекттер бар. Аны негизи четинен деле кылып атканбыз акыркы 7-8 жылдан бери. Бирок дагы бир жолу айта кете турган нерсе, инвестиция жок болгондо өз күч менен аны иш жүзүнө ашыра албайт экенбиз. Чындыгы ошондо болуп атат да. Биз эми хозрасчетный предприятие болгондон кийин мамлекеттен берилген путевканы иштетип, анан өзүбүз дагы элди кабыл алып, ошо менен жылдын жыйынтыгы менен бир кичине киреше тапсак,
ошого эле ыраазы болуп отуруп калып атпайбызбы. Маселе өнүгүү жөнүндө туруп атат. Негизи Кыргызстан профсоюздар федерациясынын курорттору чоң инвестицияга муктаж. Негизи баарынын эмеси перспективасы келечеги кең. Маселе ошо инвестицияда эле да. Эс алуучулардын жашай турган жерлерин ошо шартын оңдош керек да, эң биринчи кадам катарычы. Анан экинчи этап болуп жанагындай жаңы медициналык жабдыктарды, заманбап технологияларды алып келүү. Ошол маселелер да коюлуп атат. Санаториянын башкы дарыгери Калима Сакиева ысык атанын табигый суусу табылгыстары деп баса белгилеп, бейтаптарды дарылоо жолдорун айтып берди. Бул Борбордук Азиядагы эң чоң санаториялардын бири болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө 280-300 киши менен иштеп атабыз. Негизги профилирован ошо костно-суставной башынан эле нерв оорулары, тери оорулары. Азыр өзүңүздөр билесиздер, проблема номер 1 это хондрозы, позвоночный оорулар, айрыкча грыжа, протрузия менен көп кишилер келип атат. Бизде лечениянын пайдасы, натыйжасы өтө зор. Азыркы күндө бүт лечебный точкабыз иштейт. Биздин эң байлыгыбыз бул негизги дары суу. Суунун составында өтө көп микроэлементтер. Бул болсо натуральный болгон үчүн биз эчтеке кошпойбуз. Негизги чыккан температурасы суунун 54-60 градус. Биздин лечебный точкаларга келип, келгичектиги 48 болот. За сутки биз дагы аларды муздатабыз. Муздатып, адамдын көтөрө ала турган температурасын беребиз. Это 37-38. Бул суу ар түрлүү вариантта берилет. В виде ванны, ар түрлүү душ, нервоуспокаивающий, циркулярка, хондрозторго шотландский душ, восходящий душтары бар, в виде орошений беребиз. Еще бизде иче турган суу бар. Мына боор оорусуна. Боор оорусуна деген тоже 1 саат мурда 1 стакандан ичилет. Иче карын ооруларына жана ичегилери спастический колит деп коет, жана ичегин сууга өткөн засорениясына, аябай жакшынакай жардам берет. Дагы бир ири долбоор боюнча инвесторлорго берүү жөнүндө маселе туруп атат азырчы. Эми азырынча аны айтпай деле турсак болот, бирок убагында билинет ал чоң эле долбоор болот да, буюрса. Бул эми маданият үйүн мурда Союз убагында биякта киши 600 кишиге чейин салчу экен. Ошондо өзү болсо мисалы кинотеатр жагы эле 400 кишилик. Андай азыр андай эмелерге деле зарылчылыгы жок. Бирок өз здание эскирип кетип, имарат өзү эскирип келатат. Анан кызыккан инвесторлорго биз сунуш кылдык. Балким уже жазында жарыялашыбыз мүмкүн ошол долбоор тууралуу. Ал эми чоң долбоор десек болот, буюрса ишке ашып калса. Алчын Осмонгазиев башталган демилге ишке ашып, табияты кооз ысык ата курорту келечекте заманбап курорттордун катарын толуктайт деген тилектебиз. Бул самалыкты мындан аркы жетишкендиктерин дагы да болсо чагылдыра бермекчибиз.